Саламатсыздарбы, урматтуу Факт KG YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүм. Кече Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров контролдуу кассалык машина системасын ишке ашырууда Кыргыз Республикасы министрлер кабинети түшүндүрүү иштерин толук кандуу жеткире албагандыгына байланыштуу президент өзү Ош базарына барып, соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Албетте, бул жерде президенттин эл менен кенен жолугуп баарлашып жүргөнүн жөнөкөйлүк деп баалайбыз. Бирок буга чейин Борбордун так эле ортосунда жайгашкан Ош базарынын айланасындагы көчөлөрдөн автоунаалар өтө албай, чоң тыгындар болуп, ал эле эмес, башаламандык соода сатык кылган соодагерлер, жөө жүргүнчүлөр өтчү жолдорго чейин чыгып кеткендиктен, ал жактан кээде басканга мүмкүн болбой калат. Базардын айланасын иретке келтирүү боюнча Ленин районунун акимине жана мэрияга кайрылсаң, алар такыр эле колубуздан келбейт деп жооп берет. Же болбосо акырын барып, нары жылып тургула, биз камерага тартып алалы деп эч ким жокто камерага тартып, соцсеттерге мына тазаладык деп чыгарышат. Чындыгында бул базар Борбордун ортосунда жайгашкандан кийин ал жерге шаардын коноктору барат. Такыр тазалык жок. Бул өтө кейиштүү көрүнүш. Ал эми күчү жетпеген акимият жана мэрия кечээ президент барардын алдында ушунчалык таза кылып иретке келтирген. Мына ушундай кылып ар дайым шаар тургундарына, соодагерлерге шарт түзүлсө болбойт беле? Же сөзсүз өйдө жактан бирөөлөр барганда эле тазалап, калган учурда бири-бириңди тепселеп басып жүрө бергиле деген мамиле кылынып келеби?